бизге деген горнолыжный базадан түшкөн жоонун санынан многоскочный перелом болуп, операция болгону бүгүн 6 күн болуп калды. 4 жылдан бери лыжа тээп спорттун бул түрүнө кызыгып өздөштүрүп келаткан Талгарбектин быйыл жоон саны Каракол тоо лыжа базасынан сынып жараталып ооруканада. Дарыгердин айтуусу боюнча бейтаптын ден соолугу канааттандырарлык. Өзү Бишкек шаарынан келген. Мен өзү 4 жылдан бери лыжа тээп жүргөм. Ошо кышкы спортко кызыгуум бар болчу. Анан быйыл ушу кокустук болуп кетип, чоң саанымды сындырып алдым, аябай катуу жабыркап калды. Анан ушу Караколдун ушу больницасына келип операция кылдырдык. Аябай жакшы операция болду деп жатышат. Жакшы каралып жатам. Ошо. Анан лыжа тепкендер болсо абайлап тепсин деп айтат элем. Мына биз буттарды сындырып жатабыз. Кырсык, ушу кырсык экен. Сыноо деп коебу. Ушу лыжадан тоого барганда лыжа, каток, коньки, улакта көбүнчө келет экен буттар сынып. Бияка травматологияга. Абайлагыла ата-энелер, балдарыңарды карагыла. 30 орунга ылайыкталган травматология бөлүмүндө азыр 33 бейтап дарыланууда. Алардын арасында баллон, лыжа теп жабыркагандар бар. Көбүнө операция жасалды. Жаңы жылдан кийинки эс алуу күндөрүндө алардын саны кескин өскөн. Азыр абал турукташты. Иштеп атабыз. Азыркы жана эс алуу боюнча лыжадан түшкөндөр бүгүнкү күндө азыр 4-5 жатат. Жалаң эле ошо травма алгандар, ошолордун арасынан келер замат эле экөөнү операция жасалды. Анткени деген открытый перелом, кырсөөктөн открытый перелом болгон. Аппарат Элизарова салынды. Анан 2 байтап перелом бедра менен жатат. Бирөөсү тоже операция болгон, жана көрүп кеткенсиңер. Бирөөсүн бүгүнкү операцияга даярдап атабыз. Кышкы каникулда аябай көп больной келип атты. Күнүнө прям 70-80 кишиге чейин күндө прием кылып аттык. Ошолордун арасынан где-то бир 20-30% горнолыжный базадан келип атты да. Ошондо получается бир күндө бир 10-15-20га чейин горнолыжный базадан, анан кийин баллон, анан кийин муз аянтчыларынан келгендер болду да. Ысык көл бириккен ооруканасындагы травматология бөлүмүнө бардык район шаарлардан келгендер кайрылат. Жыл ичинде 2000 бейтаптар дарыланган. Алардын бир канчасына операция жасалган. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакерова, Ысык көл маалымат кызматы үчүн.